Кыргызстан менен Өзбекстандын чек араларын алмаштыруу процессинин алкагында бүгүнкү күндө Өзбекстандан Кыргызстанга өткөн Чоң Кара айылында жергиликтүү элге түшүндүрүү иштери, ошондой эле Өзбекстандын жарандарына кыргыз жарандыгын кабыл алуу боюнча иш чара өткөрүлдү. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Өзбекстан Республикасынын Чоң Кара айылы жана Таш Төбө айылы Кыргыз Республикасынын аймагында өтүп жатат. Бул боюнча Кыргыз Республикасы Министрлер комитетинин токтому бар, жумушчу топ түзүлгөн. Азыркы бүгүнкү күндө ошол жумушчу топтун иши башталды. Мындайча айтканда, азыр бардык айылдын тургундары менен жекече сүйлөшүп атабыз. Өзбек мамлекетинде калабы же Кыргыз мамлекетинин жарандыгын алабы? Ар бири менен сүйлөшүп өткөндө биринчи биз жарандыкты беребиз. Жарандыкты берип бүткөндөн кийин калган үйүн документи, жердин документи, айдоочулук, күбөлүк, машиналардын документини этап менен Кыргызстан мамлекетине өткөрүп алабыз. Мындайча айтканда азыр алып берүү тапшыруу иш чарасы жүрүп жатат. Мен 1980-yıl maşa Jigitbirim ayılda tuğulup, şette östüm. Şu maşa 44. mektepte 23 yıldan beri Naçalnik klassdan sabak berip kelemim. Azırgı günde endi Kırgızstan jaranı boluşga daýarlantabız. Buňa bizge pasport kopya, metrika kopya, şolarda Özbekistan bolup yazılgandарды Kırgızçaga kotoruş gerek eken. Endi şolardan bir iltimas galabız. Bizde diplomlarybızdy hem şu nostrifikatsiya kılıp berip şette işleşibizdi kalaýbız. Өзбекстан менен Кыргызстандын сүйлөшүүлөрүнүн негизинде Өзбекстандан Кыргызстанга өткөн Чоң Кара айылында мына ушундай Жигитбирим аттуу эс алуу жайы бар. Бул жерде негизинен буга чейин кыргыз жарандары эс алып кеткен. Бүгүнкү күндө ушул аймак толугу менен Кыргызстандын карамагына өттү. Жакшы, өтө шарттары жакшы экен, таза. Балдарга ойногонго бүт шарттар түзүп коюптур. Жакшы. Өзгөчөлүгү, тазалыгы, мына аттракциондун бардыгы балдарга ошо. Баткенге да ушундай шарттар түзүп берсе жакшы болот балдарга. Ошо. Эми мына бул жер Өзбекстанга карап турган. Өзбекстанга карап турган. Ошо Баткенге Кыргызстанга өттү деген эме бар, маалымат бар, бирок точно билбейбиз биз да. Bizde мындай, кандай десем болот, bir kilo goş zakaz berse 450 gram kuyruk, 1 kilo goş отдельно koşulat. Var joğu kiloga kilo bolat. Goş hem, sağız, kандай desem bolot, sağızda hem 1 kilo dese 1 kilo sağız koşulat, tuğralgany. Чоң Кара айылы Жигитбирим эс алуучу жер, ыйык жер бер Жигитбирим. Өзү айылда аты Чоң Кара. Бул Жигитбиримде эс алуучу жер, şu yerler. Anam bir ıyık жерлigi үчүн Жигитбиримде жигиттерди пири деп койгон. Endi bunu Жигитбиримди келиш тарыхыны ата-бабаларыбыз билет, бизгече жетип келгени, эми кичине жетип келген, биз түшүндүрүп бере албайбыз onu. Бул жерде сиздер кандай эмне иш кыласыздар? Основной бизде шал эгилет. Тыйканчылык ошо күрүч менен, күрүчү Жигитбиримди, Атырпакты, Чоң Караны күрүчү танылган. Ягы Өзбекстанга түшүрөбүз, Кыргызстанга ошкочо кетет. Бия кокун Өзбекстан кокунгочо барат, күрүчү танылган баары. Эң кандай десем болот, эң зор, эң таза күрүчтөр шу жерде жеткирилет. Биз şu заказ боюнча эле аш жасап беребиз. Кандай десем болот, ашты заказ берилсе болду, бизде телефон, WhatsApp, доставкалар эми бар, баары бар. Келет, мына şu тапчандар. Шеле отура жазгы летний тапчандар шулар. Зимний бөлөк жакта. Шул кызматын кылабыз, элдин кызматы да постоянно эле. Дайым эле келгендерге саат түнү 10-гача иштейбиз. Именно şu жерде Чоң Караны Жигитбиримди ашы деп, аш үчүн эле келишет. Аш жейишип кетет келип. Аштарыбыз популярный болгон, бар жокко тараган. Баткен эли ham билет Жигитбиримди ашы десе.